Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман мурдалар, хидаят деген сөз Алланын туура багыт берүүсү, ал бир гана туура жолдо жүрүү эмес, хидая хиссия. Сезим органдар хидаяты бар. Сезим органдары кулаңыз менен угасыз, көзүңүз менен көрөсүз, мурдуңуз менен жыттайсыз, тилиңиз менен даам билесиз, колуңуз менен кармак. Бирок ушул сезим органдары менен бир нерсени Алланын кудурети башка нерсе сезе билдикпи? Хидая фитрия. Экинчи бир хидаят фитрат, табиатта Аллах жараткан деле Аллах Таала инсанга берген бир хидаят бар, туура багыт бар ал. Үчүнчү хидая акылия, акыл менен Кудайды тааныптыр деген кыргыздын сөзү бар. Акылын иштетүү хидаяты бар. Хидая диния, төртүнчү дини хидаят. Бирөө Куран менен, сүннет менен, даватчынын даваты менен хидаят табуусу. Амма хидая фитрия, табиғи хидаят дейбиз. İnsandın tabiatına bolgon fitrat, ар бириң урматтуу мусулман бир тууган. Төрөлгөндө сага бирөө үйрөттү менен эмчегин эмгенди. Эгер Аллах Таала сага ошол хидаятты бербесе, ошол сезимди бербесе, ачкалыктан ыйлай беретсиң, эмгенди билбейсиң. Аллах Таала инсанды жараткан кезде эле ал фитраттагы, инсандын табиатындагы болгон нерсе. Аллах Табарак ва Таала кааласаны сага ал сезимди бербестен эмчек эмгенди да билбейт элең. Суусайт элең, ачка калат элең, ыйлайт элең. Жараткан Аллах Таала бул жаратылышта сени энеңнин көкүрөгүнөн сүт бергенин, ысыкта салкын, суукта жылуу. Ким аны жаратты? Эненин жүрөгүнө сүйүү, сага болгон мээр, ал төрөттөгү кыйынчылыгы. Ал сен уктабастан уктабайт. Sen toybostan toyboyt. Sen orusaң тынчы кетет. Анын жүрөгүнө ал мухаббат, мээрди ким салды? Аллах салды. Хидая хиссия, сезим органдары менен болгон хидаят, урматтуу мусулман тууган, Аллах Таала сага кулак жаратты угуу үчүн, көз жаратты көрүү үчүн, тил жаратты даам билип сүйлөш үчүн, мурун жаратты жыт билүү үчүн, кол жаратты колуң менен кармап билүү үчүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошол Аллах берген сезим органдарды Аллах разы болгон жолго иштеттикпи? Аллах Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a." Аллах силерди эненин курсагынан чыгарды, эч нерсе билбейт элеңер. Нахл сүрөсү 78-чи аят. Ла та'рифуна шай'ан. Эч нерсе билбейт элеңер. Эненин курсагынан тар, узуну 8, туурасы bir 5 сантиметр болгон жатын. Баланын чоңоюусу менен чоңой баштайт. Ошондой караңгы тар курсактан чыктың. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошондой караңгылыктан, тардан чыккан кезде дүйнөгө келсең кубанышың керек эле, туурабы? Кенен дүйнө, жарыктык. Буга кубанбастан бирок эненин курсагынан ыйлап төрөлдүң сен. Эненин курсагынан төрөлгөндө ар бир нарсеге карасаң, колун жумуп алган. Не үчүн? Бул дүйнөдө баарын жыйнап кетем дейт. Колума толтуруп алып кетем дейт. Ыйлап төрөлдү. Бирок өлгөндө колу ачык кепинде көрсөтүп кетет. Эч нерсе алган жокмун дейт. Колу кур кетет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул дүйнөгө ыйлап келгениңде айлана чөйрөдө сенин атаң, байкелериң, инилериң, тайкелериң сүйүнчүлөп кубанышат, күлүшөт. Бирок сен бул дүйнөгө келгенде ыйлап келдиң, ушундай амал кылгын, жашооңдан кабилетти өтпөстөн Аллах разы болгон амалдарды кылып, бул дүйнөдөн өтөрдө ыйлабастан күлүп кеткин, сен төрөлгөндө күлгөндөр ыйлап калсын. Бирок бул дүйнөгө ыйлап келип, кетериңде да ыйлап кетпегин.